Олег Михайлов оған соғышының қатысушыларының бірі. Талас облысында қызмат өтіп жүрген жерінен күтүүсүздөн Кабулга жөнөтүлгөндүгүн эскерген ардагер ошол учурда шок абалда калгандыгын айтат. Ал Оганстанда кыргын согуш болуп жаткандыгын билген эмес. Там очень непонятна была обстановка. Ал жерде таптакыр түшүнүксүз абал болгон. Согушууну каалабасаң да аргасы салгылашууга туура келет. Баары түшүнүктүү. Ооган окуясы эл үчүн иштөөнү көрсөттү. Ойлонулбаган нерсе болчу. Но афганское событие показало. Бүгүн дал ошол Ооган согушунда баатырларча салгылашып, советтик аскерлердин кам майдандан чыгарылгандыгына туп-туура 30 жыл болду. Бул маанилүү датага карата Борбор калада согуштун катышуучуларынын башын бириктирген салтанат уюштурулду. Советтик армиянын катарында Кыргызстандан да 7000ден ашык жоокер Ооган талаасында баатырларча өз милдетин өтөшкөн. Тилекке каршы бул каргашадан 1,5 жоокерибиз жаракат алса, 248 кайтпай калган. Кырчындай жаш жигиттер майыптык тартырышкан. 9 жылдан ашык созулган Ооган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчкөч так калтырды. Миңдеген мекендештерибиз уулдарынан, бир туугандарынан, аталарынан, өмүрлүк жарынан ажырады. Аскердик милдетин каармандыгын аткарган баардык мекендештерибиздин эрдигине баш ийип, аларга урматыбызды билдиребиз. Оганстандагы согуш ошол мезгилдеги карама-каршылыктардын идеологиялык согуштун каргашалуу натыйжасы болсо, анын чыныгы себептери менен максаттары айтылган эмес. Канткен күндө да узакка созулган кам майданга катышып, баатырдыгын, эрдигин көрсөткөн мекендештерибизге урматыбыз жогору деген мамлекет башчы салтанаттын жүрүшүндө бир катар Ооган ардагерлерин президенттин ийинчилүү сааты менен сыйлады. Өткөн кылымдын 79-жылдардын аягында совет аскерлери Оганстанга басып кирип, ошол кездеги Ооган лидерин президент сарайынан жок кылуудан башталган операция 10 жылга чукул убакытта аяктайт. Жоокерлердин катарында согуш талаасында болуп келген белгилүү генерал-полковник Абдугул Чотбаев да өткөн күндөрүн эскерип, каардуу апаатты эч кимге ыраа көрбөсүн, жергебизде тынчтык болсо дейт. Выразить присутствующим здесь и не присутствующим. Арабызда жашап жаткан курман болгон Ооган согушунун катышуучуларынын энелерине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Силерге баш ийип таазим этебиз. Балдарды төрөп, өстүрүп эле тим болбой, патриоттуулукка тарбияладыңар. Чыныгы баатырларды чоңойттуңар. Согуш деген согуш. Мен элибизге, мекенге тынчтык каалайм. Своей родины, настоящие герои. Советтик аскерлердин Оганстандан чыгарылгандыгына 30 жыл болсо, мамлекет андан бери мекендин атынан барган эр азаматтарга социалдык колдоо көрсөтүүнү, көзү өтүп кеткендердин үй бүлөлөрүнө жыл сайын жөлөк пул берүүнү унутта калтырбай келет. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.